Қайда? Мамлекеттік тілде қырғыз тілінде сөйлей аласыз ба? Конечно. Бұл жер Бишкек шаарында Курманжан Датка көчөсүндөгү Мустафа атындагы кафе. Ооба. Мыйзамда укугуңуз бар тапканга? Тамактануучу жайдын. Кыргызча эмнеге жок? Мамлекеттик тилде. В основном на русском не уже. Эмнеге кыргыз тилинде жок? Кыргыз тилинде жок. Ну хорошо, мы сделаем перевод Качан? на кириллском и на русском. Качан? Ну сегодня обговорим, сделаем. Бүгүнкү бул жерде бүт бар. Расмий тилде жазылып туруп, мамлекеттик тилде эч кандай нерсе жок. Кыргыз тилинде мамлекеттик тилде сүйлөшүшүбүз керек. Туурабы? На русском и на кириллском разговариваем. Кыргызча жакшы сүйлөйсүз? Менчике кыргызча сүйлөйсүз? Сүйлөйсүз, жакшы сүйлөйсүз. Жакшы. Бул кафе деген сөзүн расмий тилди артына алып өтүп, кыргыз тилинде жазылган мамлекеттик тилди алдына алып өтүп, буюрса бир жуманын ичинде оңдоп, мыйзамдаштырып, анан буюрса байланышабыз дешти биз менен. Бул жер Бишкек шаарында Курманжан Датка көчөсүндөгү Мустафа атындагы кафе, эли көп келген. Бул тамактануучу жайда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам сыртында эле бузулган. Мисалга, кафе Мустафа кафеси деп жазылып турат. Биринчиден мамлекеттик тилде кафеси деп жазылыш керек, мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде. Ал эми ичинде жагдай кандай? Азыр ичин кирип көрөбүз. Жакындайыр. Саламатсыздарбы? Жетекчилик барбы? Анан аш тизмектер уруксатпы? Меню аш тизмек. Жетекчилик чакырып коесузбу? Бул жерде бүт бар. Расмий тилде жазылып туруп, мамлекеттик тилде эч кандай нерсе жок. Саламатсызбы? Менин атым Айтбек, фамилиям Орозбек, Кыргыз Республикасынын жараныбымын. Уруксатпыз мен сөзкөнгө бул аш тизмек боюнча. Сиздерде аш тизмектердин кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде жазылганы барбы? Снимать обязательно, да? Ооба. Мыйзамда укугуңуз бар тапканга? Конституцияда 33 берене ар бир жаран маалыматты алууга, издөөгө, таркатууга укуктуу деп турат. Бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы. Сиздерде аш тизмектер кыргызчасы барбы? Мустафа тамактануучу жайдын. Тамакта жок. Кыргызча эмнеге жок? Мамлекеттик тилде. Ну в основном на русском меню уже. Эмнеге кыргыз тилинде жок? Ну на русском же. Мыйзамда жазылган да, биздин мыйзамда мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде жазылыш керек, андан кийин расмий тилде, орус тилинде жазылыш керек деген. Эмнеге сиздерде кыргыз тилинде жок? Ну хорошо, мы сделаем перевод Качан? на кириллском и на русском. Качан? Ну сегодня обговорим и сделаем. Бүгүнбү? Ошол сиздер которуп бүткөндөн кийин кыргызча которгондон кийинчи айта аласыздарбы бизге, мына кыргыз тилинде которулду деп? Бизге барып кетсек болот? Анан дагы бирөөнү көрсөтсө, мисалга, кафе Мустафа мыйзам боюнча, мына мыйзамда биринчи мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде жазылыш керек. Кафеси Мустафа кафе деп. Анан мына кемеси коюшпайбы? Могул Кыргыз Республикасынын тил жөнүндө мыйзамдын 26 берени көрдүңүзбү? 26 беренин 2 пункт. Мынакей. Расмий тилдеги тексттин шрифтинин өлчөмү чоңдугу боюнча мамлекеттик тилдеги тексттин шрифтинин өлчөмүнөн кичинерээк болушу керек жана анын оң же төмөн жагында жайгаштырылууга тийиш. Көрдүңүзбү? Орус тили, расмий тил ылдыйда болуш керек. Нет, снимаешь очень меню. На кириллском перевод. Анан сиз дагы бул деген коомдук жайда мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде сүйлөй аласызбы? Конечно, сюда. Мынакей. Көрдүңүзбү? Бул жерде ошо сиз коомчулукту тейлегенде
биринчи мамлекеттик тилде кыргыз тилинде эгер мүмкүн болсо расмий тилде кайталап койсо болот деген турат. Орус тилинде кайталап койсоңуз болот. Бирок сиз сөзсүз түрдө кыргыз тилинде мамлекеттик тилде сүйлөшүңүз керек. Туурабы? На русском и на киргизском разговариваю. Кыргызча жакшы сүйлөйсүзбү? Мен сизге кыргызча эле сүйлөтөм. Сүйлөйсүз, жакшы билесиз. Жакшы. Эртең бүрсү күнү. Эртең бүрсүн сыртында оңдойсуздарбы? Мен түшүндүңүзбү сиз? Ооба, түшүндүм. Кафе орусчасы расмий тил. Оң жагына же төмөн жагына жазыш керек. Кыргыз тили өйдө да туруш керек, же биринчи туруш керек. Сол тарабында. Хорошо. Рахмат. Туура түшүнгөнүңүзгө. Буюрса келип кетебиз. Мустафа тамактануучу жайы ичине кирип сүйлөшүп жатса, булардын аш тизмектери, менюлары кыргыз тилинде жок экен. Бардыгы расмий тилде, орус тилинде жазылган. Сыртындагы да бул мыйзам узуну, буюрса бул кафе деген сөзүн расмий тилди артына алып өтүп, кыргыз тилинде жазылган мамлекеттик тилди алдына алып өтүп, буюрса бир жуманын ичинде оңдоп мыйзамдаштырып, анан буюрса байланышабыз дешти биз менен.